Саламатсыңарбы? Бүгүнкү GIS программасына вектордук жана растрлык маалыматтарды жүктөгөндү үйрөнөбүз. Азыр иштелүүчү куралдар панелин көрүп турасыздар. Бул биринчисинде бул маалыматтар булагынын менеджери жана экинчиси бул сол жакта турчу вертикалдуу түрдө панель. Өзүнүн ордуна коюп коеюн. Эки панелде вектор менен растрды жүктөгөндү үйрөнөбүз. Биринчиси бул маалыматтар булагынын менеджери. Карасаңар экөөндө тең инструменттер, значоктор өзү окшош, эч кандай өзгөчө айырма жок. Бул жактан жүктөө ыкмасын эле үйрөнүп алыш керек. Мен азыр векторду басайын. Бул жакта 3 точканы бассаңар, папкага жол ачылат. Бир файлды издеп, анан открыть десеңер, бул жака слойго көрүнөт. Кийинкиси растр. Эми бул жактан айырмасын билиш үчүн мен силерге көрсөтүп коеюн. Буга чейин биз shape файл ачканбыз, вектордук форматта. Ошон үчүн папкасы ушинтип сакталып калган. Эми растрды басып туруп, мен эгерде вектордук форматта файлды ач деп команда берсем, байкасаңар папка жок деп атат. Андай элемент бул жакта жок деп. Ошон үчүн формат файлды айырмалаганды билиш керек. Тип растрбы же векторбу деп. Эми бул браузер. Браузер бул эгерде жаңы үйрөнүп жатсаңар, файлдын форматын билбесеңер, оңой жолу да. Бул папканы ачып, ошол жактан мына карасаңар, растрдагы, вектордагы бир папкадан көрүнүп жатат. Эми бул жактан эч кандай бөлбөй эле керектүү маалыматты басып койсоңор эле жүктөлүп калат. Мына азыр мен бир растрды басайын. Анан бул азыр растр жүктөлдү. Слойдон карасаңар, чүй деп турат. Растр деген пикселдерден турат. Эми дагы бир файлды жүктөйүн. Мына слойдо экинчи слой болуп жүктөлүп атат. Мунун баарын биз браузерден жүктөп атабыз. Кийинкиси мына вектордук формат. Бул геометриялык түзүлүшкө точка, линия, полигондон турат. Мына бул жака азыр land use деп жүктөлүп атат. Байкасаңар, биз эч жака жылбай эле ошол папканын ичинен эле баарын жүктөп атабыз. Эми менеджерди бул жака ала турайын. Эми боковой панелде турган векторду басып жүктөйүн. Бул жакта мына мен группасын түзүп алайын. 2 деп жазып коеюн. Эми ушул группага векторду жүктөйүн. Вектор деп жаздым. Билесиңер, Esri'nin файлы SHP или shape файл. Терезенин өзгөрүп атканын көрүп атасыңар, бул жактан жүктөп жатканда. Мына фиолетовый өңдөгү файлдардын баары жүктөлдү. Бул жактан эми азыр мындай эле жүктөсө болот. Эми биз растрды басалы. Растрды басып туруп, эми эле мен айта кеттим. Биз растр түзүмү бар папканы издешибиз керек. Мен азыр спутниктик сүрөттөн түзүлгөн, кесилген бир файлды издешим керек. Спутниктик сүрөттөр баары растр форматында пикселдер турат. Карасаңар, NDVI деп турат. Мына ачылып атат. Эч кандай ошибка же ката деп мага сигнал келбей эле. Значит, баары туура эле кетип атат. Жабайын. Эми слойду байкасаңар, көрүнбөй жатат. Ошон үчүн үстүндөгү слойлорду өчүрүп коеюн. Силер мына группанын неси жакшы. Общий баарын бир өчүрүп койсо болот. Мына бул галочканы басып, же болбосо бир слойду өзүнчө кылып дагы өчүрүп иштей берсеңер болот. Бул иштөөгө айлуу гана жасалган функция.